Кеп башынан болсын Азиз мырза. Ақындар апыртмаңды баштатып қалдың. Классик ақыныбыз Алымқұл Осмонов айтып атады отпайбы? Мен танысам Алымқұл Осмонов. Мен танысам жаштан танам, ырдан танбайым, ыры жоқ өміріме қанаттанбайым. Тұрмышта 1000 мәртебе қалпайсам да, ырыма 1 мәртебе қалпайта алмайым. Анын сыңарындай, ырысқа бүткен ырыбысқа қалпайтып, қомыз бұшты қоштой чаппайлы деп ойланып тұрсам, улуудан бир акыл, кичүүдөн бир акыл дейт. Кичүүдө болсо агамдай болуп, чүкөдө болсо сакамдай болуп, арген акыл айтып калды. Бу мурунку токтогул, кийинки токтогул, андан берки Элмирбек устаттарга чейин, Амантай устаттарга чейин айтса акыйкатты айткан чыгар комуз менен. Комуз менен калпты айтпай эле коелу аке дегенде макул деп комузду коюп койдук. Кара тилди камчыланып, жорго тилди жолдош кылып калпайтып көргөн эмеспиз, бирок калпайтып көрөлү деп. Чыңгыз калпайтып көргөн эмеспиз деп калпын баштады. Азиздин айтканына такыр кошула албай турамын. Чыңгыз болгону чындыкка жакын кумарым. Бу калпайтуу деген шартты айтышка киргизип коюп тур. Арген жаман эчтеке айта албай бууламын. Бу мен жакында кеп уктум. Чыңгызхан Кожошевич жанагы замыңар такыр калп айткан эмес деп, калп айтып көргөн эмес деп жакында эле Гиннеске кирди деп уктум. Гиннесин калп, карандай калп. Мен Асан Кайгы менен мурдараак армияда чогуу болду элем. Асакеңди билесиң, жүргөн жери шаң тамаша. Армияда Асан Кайгынын жанында дууладым. Сиз Асан Кайгыны эле айтып токтоп калбаңыз. Асан Кайгы жанына кошуп коюңуз, апенди дагы тууганын. Ал жагын туура эмес айтып атасың. Менин негизи Алдар Көсө менен Платон аталаш тууганым. Алдар Көсөнүн жанына апендини кошуп кой деп суранып атпаймынбы, чырагым? Эми айтса мактанды дейсиң. Мен айтканын кебимди эп көрбөй отуруп алып чууладың. Жанагы Илон Маскты билесиң да. Ошол кудан болот. Кече барсам, кудаке минип кет деп мага мингисти таракандын бууданын. Эл болгондон кийин байке жетет экен андай той топурга барганың. Мен элден уктум, барып көргөн кишилерден угуп калдым. Жана Чыңгызыңар барып кийгискен Илон Маск кудасынын жубайы аялына кийгискен шубанын жакасы эле жарымындай дейт могул Орто Азиянын. Эми шуба деп майда кеп айтпай эле тимеле койсоң, жанагы таракандын айгырын мингисти деп атпаймынбы? Ошо таракандын айгырын минип алып, Аламидинен Сокулукка чейин динозаврды кууд элем, YouTube'га жайнап кеттир ошо динозаврды кууганым. Бүтпөгөн тарых болуп айтылып жүрөт туура байке. Баягы сиз жатаканада жашап жүргөндө бу бүргө байкуштарды Европага чейин саясий башбайнек суратып байкуштарды кууганың. Эми мен кадырымды бүргөгө чейин чүрүп атасың, мен айтайын. Өткөндө орозо өткөндө айттап байкабай калыптырмын борсоктун калың каптап кеткен туманын. Анан бир кезде эсиме келсем айда жүрөм айттап. Ал жерде ысык көл дейлеп көл бар экен. Ошо жерге ырым кылып айтыш. Төргө бир дем болсун деп калпагым менен мына бет арчымды жуугамын. Мен укканым боюнча бу казармандыктардан кеп уккам, жанагы Чыңгызыңар деген жаш кезинде эле бу жерде жөргөлөп жүргөндө эле бөдөнүн сүтүнө бөтөгөсүн 100 жыл жууганын. Анын карандай калп. Мына мен ошол Айдага көлгө 100 арчымды жууганыма 690 жыл болду бүгүн. Баштагынын бардыгы калп, бирок байке ишенип калдым. Ушунун анык чын болду. Эми ишенсең айтайын, жанагы гректердин афродизиясы бар го. Ошол менен группалаш элем ага жазгандарым Одиссея деген ыр болду. Эми элге жайып жибербе, бул жагы сага айткан сыр болду. Бу кыз шандуулугун курата турган болду байке. Баягы калмак кыргыз арасы чуу болуп атканда, Көкөтөйдүн ашында көпчүрдүн башында кыз талагым Оронгуга WhatsApp'тан SMS жазып жиберип, билесизби ошондо калмак кыргыз арасы тимеле бир айгайлаган чуу болду. Оронгуга WhatsApp'тан чалсам, экөөбүз каркырада тарткан селфилерди TikTok менен Instagramга салсам, анын эмнеси бар экен? Ал деген карачекей бөлөм болчу. Саймалуу ташка олтуруп, теге сактар менен кошулуп алып колодорунда билесизби? Бу ары бери өткөн кишилерди сүрөткө тартып бермей, анан андагы жөн тартып койбой, ар кимге жөнөтүп жана досторуңа. Бу сага аябай жаман өнөрү болчу. Кепти буруп кетпесем болбой калдык. Сактар доор демекчи, сактардын канчасы томирис бар го, тумар деп койчубуз биз. Өткөндө айыштөргө келип, тандотурдан кулап калды.
карабасып. Болбосо Ырысбай агайдан деле сура, саптары салмактуу, ойлору терең болчу. Эми ал кулап калдыбы, өтүп кеттиби, ал Кудайдын багы экен байке. Таарынбаңызчы деге. Ал кулап калды, бул кулап калды деп эле арманыңыз деле айта бересиз экенсиз да. Анан сен да угуп калам го, жээренче чечем менен туугандык жайы бар экен деп. Рас, уксаңыз эмне экен? Жээренче бир тууган жездем, ай бала деп чекемен сылап эркелеткен акыл кара чач менин жеңем болчу. Эми сенден мен калышмак белем. Илгери биз Жаныбек хандын өнөр иштеп жүргөндө Тоолубай сынчы токтогул ырчылар болуп чогуу жүрүп калдык, анда элдин пейли кенен болчу. Анан сен миллион деп жанталашып атпайсыңбы? Ошондо бизге кызыктыруучу сыйлык эле Чыктатырбас Чынарбайдын 3 миллиард доллар белем болчу. Ой, Эртөштүктү тааныйсызбы? Тааныйм, жанагы Фейсбуктагы Канат Шабдалиевдин группалашы. Ошол Эртөштүктү жердин алына алып кирип кеткен жес кемпирди уккансыз да. Ошол жес кемпир мен университетте окуп жүргөндө аябай жардамы тийип, ой бала деп эркелеткенден эми жардамы тийген адамга билесиз да. Кыргыз кошомат кылып жибермейбиз бар. Барып, сизди өкүлене коем деп жаш кезде өкүленем болчу. Ой, жер тыңшар Мамык. Мамыт, дагы эмнең бар? Көп нерсе тыңшачу элең сен. Мен өткөндө бир кыңгыр ишти октум. Бу зам болгону жанагы Чыңгызыңар жердин бетинде адам калбай калгансып, бу казак менен кыргызда акын калбай калгансып, океандын түбүнө кирип, балыктар менен айтышып, баарын жеңди деп уктум. Эми ачка не жебейт, андайлар не дебейт. Балыктар менен айтышкан төгүм чыгар. А бирок океанды кечтим. Ой, мо Тынч океанды 1.5-6 аттап арка өскө чыктым. Анан карасам океан соолуп калыптыр, балесине калбайын деп өтүгүмдүн жыртыгынан кирип чулгомо толуп калган экен. Океанга кайра толукча өтүгүмдү отуруп алып сыктым. Сиз ошол чылгооңузду сыгып коюп, мына биз жашап атпайбызбы? Болбосо азыр жердин бетин кургакчылык каптап, заман бузулуп баратат. Мен өткөндө койду сайга жуушатып коюп жатсам, Юрий досумду тааныйсызбы? Ошол чалды. Ой, кайдасың дейт. Сайдамын дедим. Келбейсиңби, космоско учуп барып келели күйгөнгө чейин деди. Ой, коюмду ким карайт десем, күйгөнгө чейин Кудай алмак беле дегенден койду сайга жуушатып коюп, тиги гагарин менен атам төрөлө электе. Космоско учтум. Эми ак кыз экөөңөрдүн космосуңар башкасын айтпаганда дагы ушул жагыңар окшошту. Силер кеп кыла берет экенсиңер, калп айтты жалаң космосту. Эми мен сага айтып берейинчи, айланам дагы дос посту. Биздин театр ачкылганы бир согум же ынтымак кылбайлыбы деп төкмакындар жүрбөйбү? Өткөн күздө топтошту. Мейли сойсоңор сойгула деп бир кумурсканын кулан чыкмасын таап берди элем. 3 жума союп атып театрда, бир капталын араң копшошту. Калганы калып кетти. Ичеги жууйбуз деп жеңелер жүрөт. Токтогулдун кеси, Сары Челек, Чатыркөл, Ортотокой суусу соолуп калып, жеңелерим жаман боздошту. Ай, мен жеңелеримдин жоругу. Аларга бир кумурсканын ичегисин арткан жумуштун оорубу. Өткөндө тиге ичеги карынды артып атып, сууга агызып жиберишкен экен. Ошондо бир тоголок коргоолу агып барып, тиги Сырдарыяны бөгөп калган экен. Байкуш азыр могул бир боорум, жакыным, кандашым деген казагымдын карачы, Арал деңизи соолуду. Башкасы ишенбесе да мен ишендим. Анткени сен айтып аткандарды дагы, өзүм айткандарымды дагы эл ишенбесе койсун, мен көп көрдүм өмүрдө. Анан ишенбейбиз деп шылдыңдан асып күлүп атасыңар, абайлагыла, жарака кетип калбасын көңүлгө. Чыгарам деп убара болбогула анын баарын төгүнгө. Анан капталда кутман күлүп атат, дагы бир эки акын күлүп атат, ишенбейсиңер, ушу мандем бар көбүңдө. Эми калптын казаны кайнабаса дагы, апыртманына ашып ушпаса дагы, береке жайнап турсун төрүңдө. Апыртма менен калпты биз эле азилдешип айтып жүрөлү, акыйкат менен чындык жашай берсин ак калпак кыргыз элимде.